بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбыз тулантабыз. Бүгінгі өте тұрған темабыз Құр'ан кәрімде Мариям сүресінің 59 аяты. Аллах субхану ва тааля айтады: «Фахалафа мин ба'дихим халфун». Ушундай бир адамдар келет. Мындайча айтканда, бул кыямат кайым келер учурдагы адамдар. Бул биздин учурга жакыныраак. Кыямат кайым жакындаганда ушундай адамдар келет дейт Аллах Таала. Фахалафа мин ба'дихим халфун адау ссала. Алар намаздарын таштап коюшат. Алар намаздарын жоготушат. Ваттабау шахават. Неге? Анткени азырлыктарга, шайтан берген азырлыктарга алар эрчип кетти. Фасауфа ялкауна гайя. Жакында кыямат кайымда алар тозокко түшөт дейт. Келиңиздер ошол аят жөнүндө сөз курсак. Негизинен тафсирлерди карасак, бул Ибн Касирдин тафсиринде, ушундай эле имам Аль-Багауийдин тафсиринде, имам Ат-Табаринин тафсиринде, дегеле тафсир китептерде ошол жөнүндө көбүрөөк маселе айтылган. Ошондой эле имам Аль-Маварди өзүнүн тафсиринде айтат: «Фахалафа мин ба'дихим халф». Ушундай адамдар келет. Булар ким дегенде? Хум фи хадил умма. Булар бул үмметтин адамдары. Кийин келген адамдар. Мужахид менен Катада айтат. Мужахид бул Абдулла ибн Аббастын шакирти, табииндер. Катада белгилүү табииндер ошол аяттын тафсирин мындай дейт: Тараку салатыл мафруда. Ошондо Ибн Масуд айтат: аххаруха ан вактиха. Ибн Масуд сахаби айтат: булар намаздарын, убактыларын кечиртип койгондор дейт. Ал кандай? Хуа айла юсалли зухра хатта яатил аср. Бул адам пешимди качан окуйт дейт? Качан асырдын убакыты киргенде дейт. Ошондой валал аср хатта тагруба шамс. Асырды дагы качан окуйт? Күн баткандан кийин окуйт дейт. Ашамды куптанын убактына жеткирип окуйт. Бизде ушундай адамдар өтө көп. Тагыраак айтканда, балким алар багымдат намазын окушат дагы, пешимди, асырды, шамды куптанын убактысына алып барып туруп, куптамда баардыгын чогултуп туруп бир окуйт. Мындайча айтканда, аны каза намаз, атайын каза кылышат. Шариятта алымдардын баардыгы айткан, негизинен каза намаз болбойт. Анткени Аллах субхану ва тааля Ниса сүрөсүнүн 103 аятында Аллах бизге намазын убакытсыз жөндө белгилеп айтып жатат. Анткени Аллах айтты: «Инна салата канат алал муъминина китабан мауқута». Андыктан намаз момундар үчүн өз убактысында окуулары парыз болду. Мына Аллах та бизге белгилеп жатат. Намазды өз убактысында окууңар силерге парыз дейт. Анан кийин биз пешимди асырдан кийин, же асырды куптандан кийин айтор өз убактысын өткөрүп окусак, бул намаз кабыл эмес. Усули алымдар, факих алымдар айтат: намазды убакытынан мурда окуп койгон
кабыл эмес болсо, ошондой эле убакыты өтүп кеткенден кийин окуган дагы кабыл эмес дейт. Ошон үчүн келиңиздер, намаздарыбызга бекемдик менен карманалык. Анткени Аллах Таала бул жөндө бизге кабарлады. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ушундай адамдар келет кыямат кайымда. Алар намаздарын жоготушат. Шахаваттын артынан эрчит. Шахават деген бул эмне? Бул арактын артынан, оюн зооктун артынан, дүйнөнүн артынан, базардын артынан деп тафсирлерде. Мына ошолордун артынан эрчип, эртеден кечке базарда, эртеден кечке бир оокат кылып, жумуш кылып, дүйнөнүн артынан чуркап жүрөт. Булар дүйнөнүн акысын бермек туруп, дүйнөнүн артынан жүгүрүп кетти. А бирок намаздын акысын ким берет? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Ас-салату хия нур". Намаз бул нур деген. Ошол нурду эмнеге өзүбүздүккө сиңдиргибиз келбейт? Эмнеге ошол нурдан өзүбүзгө алгыбыз келбейт? Намаз окуган адамдар, чыныгы намазын окуган адамдар, жүрөгүндө ихласы менен бул адамдар намазын сакташат. Анткени Аллах субхану ва таала Бакара сүрөсүндө айткан: "Хафизу алас салавати вас салатил уста ва куму лиллахи канитин". Аллах айтат: "Хафизу алас салавати вас салатил уста". Бардык 5 вакыт намазыңарды коргогула, сактагыла. Эмнесинен коргогула? Убактысынан коргогула. Убакытынан өткөрүп салбагыла. Сактагыла. Убакытынан өткөрүп чыгарып салбагыла. Уссалатул уста, өзгөчө ортоңку намазы деген. Бул асыр намазды. Неге? Анткени асыр убактысы бул элдердин бары үйүнө шашып бараткан бир тыгым болуп жаткан убакыт. Ошол үчүн намазыңарды ошол убакытта өткөрүп салбагыла дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам намаз жөнүндө дагы мындай хадис айткан. Бул Муслимде келген хадис. Фатиха сүрөсү жөнүндө, бул Фатиха сүрөсүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам сала деп атаган. Фатиханын да бир аты намаз деп аталган. Бул хадис кудси. Аллах Таала айтат экен: "Qasamtu sala ala nisfayn. Бейни ва бейна абди аля нисфейн. Ва ли абди ма саал". Намазды мен экиге бөлдүм. Мага тиешелүү тарабы, анан кийин пендеме тиешелүү тарабы бар дейт. Туура экиге бөлдүм дейт. Бул Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Башкы 3 аяты, андан кийин 4-чү аятынын жарымы, мындайча айтканда 3,5 аят Аллах Тааланын акысы экен. Андан кийин 4-чү аяттын 2-чи жарымынан баштап акыркы 3 аят бул пенденин акысы экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты ошол хадисте: "Ва иза кала абди алхамдулиллахи раббил аламин". Пендем эгерде айта турган болсо, аламдардын Раббиси Аллахка мактолор десе, хамадани абди, пендем мени мактады деткен. Демек, аламдардын Раббиси Аллахка мактоо бул Аллахтыкы, анын акысы. Биз намазды баштаганда Аллахты мактап баштайбыз. Ар-Рахман Рахим. Эгерде вайда кала абди Ар-Рахман Рахим, эгерде мен пендем Рахман Рахим дейт турган болсо дейт, асна алейя абди, пендем мага алкыш сөздөрүн таандык кылды. Мындайча айтканда, менин мээримдүү экен, мени ырайымдуу экен деп мага ошол сөздөрдүн тартуулады дейт. Вайда кала абди малик йомиддин, кыямат кайымдын падышасы деп пендерим айткан болсо дейт пендем, маджадани абди, менин пендем, менин кулум мага улуулукту тартуулады дейткен. Андан кийин Аллахтын акысы
акыркы 4 аяттын башкы жери. Iyяке нa'буду. Сага гана сыйынабыз. Мынакей, сага гана сыйынабыз деген бул Аллахтын акысы. Биз башка бирөөгө сыйынбаш керекпиз. Башка бирөө үчүн намазыбызды коздобош керекпиз. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан рия тууралуу. Бирөө көрсүн, бирөө билсин деген хадисте айткан. Ахвафу ма ахафу алейкум ширкун асгар суиля анху каля ар-рия. Силер башка бир күнөөлөр кылсаңар, мен корком. Бирок андан дагы өтө коркконум бул кичинекей ширк кылганыңар дейт. Андан кийин сахабалар сураптыр. Я Расулулла, кичинекей ширк эмне деди? Пайгамбар алейхиссалам айтты, бул рия деди. Бул бирөө көрсүн, бирөө билсин деп кылган амалыңар деди. Анан пайгамбар айткан: "Яти ражул юсаллу салатаху ва юзайну салатаху." Бир адам келет, намазын окуйт, анан башка бир адам үчүн намазын кооздоп коет дейт. Ошол үчүн намазды бирөөгө эмес, Аллахка окуңуздар. Аллах Таалага гана арналыш керек намаздар. Андан кийинки бөлүгү. Бул пенденин бөлүгү башталат. Iyяке нa'буду менен бүттү Аллахтыкы. Анан пенденики. Ва iyяке настаин. Сенден гана суранабыз. Суранганда эле биз үй, же дүйнө, же айтор эмне бир максаттарыбыз болсо, ошол нерсени сурангандан мурда биз Аллах Тааладан хидаятты сураныш керекпиз. Бул биринчи пенденин акысы, 4-чү аяттын акыркысы, андан 5-чи аят. 5-чи аят пенде ва iyяке настаин, сенден гана суранабыз дегенде хада ли абди. Бул менин пендемки дейт. Ва ли абди ма саал. Пендем эмнени сураса мен ошону берем деп. Ихдина сиратал мустаким. Сен бизди туура жолго сал. Биз Аллахтан эң биринчи хидаят сураналык. Туура жолду сураналык. Ар кандай адашкан жолдор бар. Эмнени суранып жатабыз? Хидаят. Шариатта хидаят бул 2 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи түрү бул хидаят деген бул Аллах субханаху ва таала өзү жүрөккө салып, өзү көргөзөт. Бул Аллахтан. Экинчи түрү бул илим. Пайгамбарды түшүрдү, Куранды түшүрдү. Бул болсо аль-баян. Аллах субханаху ва таала бизге түшүндүрүп берди. Бизге көргөзүп берди. Илим жол менен далилдеп берди. Куранын түшүрдү, пайгамбарын түшүрдү. Пайгамбары Аллах субханаху ва таала жөнүндө толугу менен жеткирди. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Куран Керимде аят. Пайгамбар алейхиссалату вассалам 23 жыл менет кылгандан кийин Аллах Таала айткан. Ал-йома акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум л-ислама дина. Бүгүн силерге диниңерди толугу менен жеткирдим. Бүгүн силерге диниңерди толуктадым. Жана силерди неmatыма толук бөлөдүм, Кураныма, пайгамбарыма. Эми бир гана силерден ислам дининен гана разы болом деди. Ошон хидаят Аллахтын хидаятына бөлүнүш үчүн биз Аллах Тааланын элчинисинин сүннөтүнөн чыкпаш керекпиз. Андан кийинки аят, 6-чы аят. Сирата ладина ан'амта алейхим. Кайсыл туура жол? Аллах да бизге ачыктап берди. Өз неmatыңа бөлөгөндөрүн жолуна сал. Алар кимдер? Алар пайгамбарлар. Алар кимдер? Алар чынчылдар. Минал анбия. Бул пайгамбарлар. Ва сиддиқин, чынчылдар. Ва шухада, шейиттер. Ошондой ва салихин, салихтер. Хасуна улайка рафиqa. Аллах айтат. Булар
чырайлуу жолдоштор дейт. Мынакей Аллах субханала тааля бизди ошолор менен бөлөсүн. Эми кимдерин жолуна салбасын? 7-чи аятта Аллах субханала тааля айтат: Гайрил мағдуби алейхим. Сенин карыңа калгандарын жолуна салба. Булар кимдер? Булар жөөттөр. Эмнеге шариятта жөөттөр Аллахтын карына калды? Анткени Аллахтын шариятын алар билет. Аллахтын өкүмүн билет. Аллах Таала аларды ушундай сыпаттап берген. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келгенде өз балдарын тааныгандай таанышат эле. Анткени Аллах Таала Куранда айтты: "Аллазина атайнахумул китаб я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум". Аллах айтат: "Жөөттөр биз аларга китеп жүргөнбүз. Алар Мухаммад пайгамбарды өз балдарындай тааныйт эле" дейт. Мынакей билип туруп амал кылбай койду. Ошон шариятыбызда эки нерсе чыкты. Эми экинчи кимдерин жолуна да салбасын Аллах Таала? Оля доллин, адашкандардын жолуна. Булардын эң биринчи далил болуп эсептелинет. Эң биринчи мисалы булар христиандар. Ошон үчүн алымдар айтат: "Мен алима ва ма амила бихи фа инна индаху шибху минал яхуд". Ким илим алып туруп амал кылбаса, ал жөөттөргө кошош дейт. Бирок ким илим албай туруп амал кыла берсе, мээнет кыла берсе, алар христиандар кошушпойт. Неге? Анткени христиандар илими жок эле амал кыла берет. Ошол үчүн илими жок амал кылсак дагы жолдон чектеп кетебиз. Илим алып туруп амал кылбасак дагы жолдон четтеп кетебиз. Ошон үчүн орто жолдон чыкпайлык. Орто жол бул эмне? Илмун нафи ва амалус салих. Пайдалуу илим, бул пайдалуу илим деген Аллах Таала Куранда айткан жана пайгамбарыбыз сүннөтө көргөзгөн таба табиндер, сахабалар ошол нерсени аткарып карманып келген. Ошол биз үчүн пайдалуу илим. Ахиретибизге дагы бул дүнөгө да пайда берет. Амалус салих бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн чыкпай ошол нерсени кармануу. Ошон үчүн келиңиздер, пайгамбарыбыз ушундай хадистерде айтты: кантип биз намазды таштайбыз? Намаз бул Аллах Таала менен сүйлөшүү да. Каралачы, сүйлөшүп жатабыз. Аллах Таала менен сүйлөшкөндөн качып жатабызбы? Анан кийин дагы айтып коебуз: биз Аллах Тааланы сүйөбүз. Биз Аллах Тааланын кулубуз. Каяктан биз Аллахтын кулубуз? Аллах Таала менен сүйлөшүүгө убакыт келгенде качып жүрсөк. Убакыт жок эмес намазга. Ниет, көңүл жок болот. Убакыт жок эмес намазга. Аллахтан корку жок болот. Убакыт жок эмес намазга. Аллах субханала тааланы чыныгы жүрөктөн сүйбөй жатабыз. Анткени Куран Керим Аллах айткан: "Ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббикумуллах ва ягфир лакум зунубакум". Пайгамбардын сөзү менен айтат: эгерде силер Аллахты сүйгөн болсоңор, мени ээрчигиле. Ошондо гана Аллах силерди сүйөт дейт. А биз пайгамбарды ээрчи турган болсок, пайгамбар намаздын убактысын өткөрүп туруп, казасын кийин окуган жок. Шариятта каза кабыл эмес. Бирок шариятта каза болуп эсептелбейт. 3 нерсе. Бул эмне? Уктап калсак, унутуп калсак, омастукриха. Жана биз зордолуп ошол нерсени, бизге мисалы коркунуч болуп, бизди зордоп, ошол нерсени кылбагы деп бизге коркутуу, үркүтүү болгон болсо. 3 нерсе гана күнөө мойнундан алынат. Уктап калган жөнүндө пайгамбар айткан хадис. Пайгамбар айтат: "Мен нама аля салатин ау насияха фаюсаллиха иза закараха фала каффарата лаха илля залик". Мен нама аля салатин. Ким намазын унутуп калса,
ау насияха, же унутуп калган болсо, фаюсаллиха иза закараха, ал намазын окусун качан гана уйкудан турган болсо, же эстеген болсо. Ла каффарата лаха илля залик. Ошол гана анын күнөөсүн ошондо гана жуулат. Ошондо гана анын күнөөсү жуулат. Ошондо гана Аллах анын намазын кабыл кылат дейт. Демек шариятыбызда 3 нерсе бар экен. Унутуп калсак чындап, же уктап калсак. Анткени пайгамбар да айткан хадисине: "Руфи ал калам ан саласа", 3 адамдан күнөө жазылбайт. Анил мажнун хатта ясих. Жинди адам оңолмоюнча. Анил гулам хатта яблуг. Жаш бала балагатка жетмейинче. Анин наим хатта ястайқиз. Уктап жаткан адам турмайынча дейт. Ошол үчүн келиңиздер, намазыбызга сак бололук. Аллахтын буйругуна баш ийелик. Бирок дагы бир нерсени да кошуп кетсем, кээ бир адамдар сабагымда бир апа келип суроо берди. Ушундай суроо берди. Мен картаңмын, билесиң балам, мен 70-теги 80-деги апаңмын. Мен отуруп эле намазымды окусам болобу деди. Шариятта ошого дагы жооп бар. Шариятта намазды отуруп алып, фарз намазды отуруп алып окуган шариятта ал туура эмес. Ал шариаттын түркүгүн, шариаттын негизги түркүгүн бузуп жатат. Анткени негизги түркүттөрдүн бири бул кыям. Намазды туруп окуш керек. Анткени Аллах айткан: "Ва куму лиллахи канитин". Аллахка туруп намазыңар тургуз. Ошон үчүн шариятыбызда намаз окула дебейт, намазыңар тургузгула дейт. Ошон үчүн келиңиздер, намазды туруп окуйлук. Отуруп алып окуган туура эмес. Бирок кимдер үчүн болот? Шариятта анын үзүрлөрү бар. Эгерде кемпир, чал ал тура албаса, мындайча айтканда колунда таягы да жок болуп калса, же жөлөнгөнгө хайт жанакындай дуал да жок болуп калса, жана небереси аны көтөрүп кармай тургандай болбосо, андан сырткары тура албаса, ошондо гана отурган абалда ага үзүр. Бирок турганга ал апа сабакка жөн эле басып келди. Андан отура алып окутат, бутум оорот деп. Жок. Ал кандай болуш керек? Ал мисалы жанакындай таягы менен туруп, дуалды жөлөнүп туруп, кыямды окуйт дагы. Андан кийин рүкүү кыларда, кадимкидей рүкүү кылат. Андан кийин туруп, сажда кыларда, анан бир отургучто коюп туруп, отурушка отуруп туруп, сажда кыла берсин. Сажда ал жерде кыямдын өкүмдөй эмес. Андан кийин кайра экинчи рекетке турганда таягы менен жөлөнүп, экинчи рекетке турат. Мына ошондой гана жол менен намаз өтөлүш керек. Ана канча деген аялдар машинеде окуп коюшат. Эмнеге? Мечит жок экен, аялдардын окуй турган намазканада орду жок экен деп туруп, шариятыбызда машинеде окусаңар парз намаздарыңар кабыл эмес. Ал кабыл эмес. Шариятта нафил гана намаз. Нафил гана намаз. Ошол витр важипке окшогон намаздар кабыл, анткени пайгамбардын хадиси, сахих хадиси, пайгамбарыбыз витрди төөнүн үстүнө кетип баратып окуган дейт. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам керек болсо тахажжудту отуруп алып окуган. Эмнеге? Анткени нафил намаз бул. Нафил намазды отуруп алып окуй бересиң. Отурган кыям туруш шарт эмес. Кааласаң отуруп окуйсуң, кааласаң туруп окуйсуң нафилдерди. Хажат намаз болобу? Отуруп окусаң болот. Бирок парз намазды андай отуруп окуганга бизде үзүр жок, анткени Аллахтын буйругу бар. Ва куму лиллахи канитин. Хафизу аля салавати ва салатул уста ва куму лиллахи канитин. Беш вакыт намазды сактагыла, өзгөчө ортоку намаз жана намазыңарды турган абалда өтөгүлө деген. Аллах субханаху тааля намаздарыңызга береке берсин. Намаздарыбызды сактайлык. Аллахтын сөзүнө баш ийип, таквалардан бололук. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.